Абдижуман Таев жаш лидер катары жаштардын сабында. Учурда 2-нчи курста маалыматтык технологиялар багытында билим алып келет. Жаш болгонуна карабастан өзү окуган окуу жайдын маданий массалык иштерин жаштар менен биргеликте жөндөп, аларды жетектеп келет. Учурда математика жана информациялык технологиялар факультетинин жаштар комитетинин төрагасы. Ар кандай багытта жаштардын көрүнгөсүн, жада калса кийинүү стилинен тартап багыт берет. Жаштарга негизинен биринчи биз окуу жылдын башында эле бул кийинүү маданиятын өткөрдүк. Стилдүү стенд болот бул. Жаштардын кандай кийинип жүрүшүн, коомдук жерлерде кандай кийинип жүрүш керек, университетте кандай кийинип жүрүш керек, көчөдө кандай, кечелерге барганда кандай кийиниш керек. Ошол жөнүндө. Анан жаштарга интеллектуалдык оюндар болот, өтө жогорку деңгээлде өтөт булар. Брейринг, акыл таймаш дегендер. Жаштардын билимин да текшерүү максатында. Акча кымбат, адам өмүрү андан да кымбат. Ал эми убакыт баарынан кымбат болгондой, жаштардын басымдуу бөлүгү убактысын текке кетиргени жашыруун эмес. Ал үчүн окуу тажрыйбаны байытуу башкы максат. Абдижуман убактысын текке кетиргиси келбейт. Бош убактысы болуп калса, дос курдаштары менен маектешип, студенттер менен окутуучулардын көпүрөсү. Мисалы, студенттердин көйгөйүн бул мугалимдерге барып айтып чечип бере турган биз болобуз. Мисалы, студенттер мугалимдер менен сүйлөшө албай калышы мүмкүн. Биз барып анын көйгөйүн айтып чечип бергенге аракет кылабыз, жардам беребиз. Каарманыбыз жаштарды бир билекке топтоп, алардын ой пикир сунуштары менен пайдалуу иштерге көп убакыт сарптайт. Биздин университетте көп эле студенттер китепканага барат десем да болот. Себеби параларга даярданыш керек. Интернетте мындай так маалымат жок болуп калат кээде. Китепканага сөзсүз барат. Билимге болгон кызыгуусу жакшы. Дүйнөлүк коомчулукта жаштар чоң орунду ээлейт. Атап айтканда, Канада же болбосо кайсы гана өлкө болбосун, ошол өлкөнүн билимдүү жаштары негизги кубаттуулукту жаратып келет. Ал эми ошол чет өлкөлөрдө көчө китепканасы мыкты өнүккөн, ал эми Ош шаарында болсо, мына ушундай көчө китепканаларын уюштурууга бел байлаган азаматтар бар. Учурда мына ушул жаштардын деңгээлин жогорулатуу максатында мына ушундай китепканалардын бир канча түрү учурда шаардын борборлорунда. Учурда жаштарды ар кандай максатта күч катары пайдалангандар аз эмес. Алар илим билим менен тажрыйба топтоо учурдун башкы маселеси. Адатта жаштар коомдун алдыңкы прогрессивдүү катмарында турган бөлүк болушу керек. Тилекке каршы андай жаштардын өкүлдөрү азыраак. Бунун бир канча себептери бар. Билим берүүнүн негизги функцияларын өз ордуна кое элекпиз деп эсептеймин. Эмне үчүн анткени билим бергенде жөн эле билимди эле берип койбостон, орусча айтканда знанияны, кошумча биз ошол коомдогу түрдүү окуяларга өздөрүнүн пикирин берүүчү негизги жаранды тарбиялаш керекпиз. Менин оюмча ушул жаранды тарбиялоо маселесинде бизде бир аксаган жактарыбыз бар. Ийгиликке жетишип, башынан оор сыноолорду өткөрүп, чет жерде билим алган жаштарыбыздан уучубуз куру эмес. Батышпы, чыгышпы, айтор дүйнөнүн кайсыл тарабы болбосун, кыргыз жаштарын кездештирүүгө мүмкүн. Биздин кыргыз жаштарынын дүйнөнүн кайсыл гана булуң бурчунда болбосун тапканга кездештирген болсо, ал жерде магистратурасында болобу, же докторантурасында болобу, ал жерде окушат. Көп андай жаштарыбыз, аракет кылган жаштарыбыз бар. Аларды байкайбыз дагы, байкабай дагы жүрөбүз. Айта кетсек, бүгүн 10 ноябрь, бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү. Жыл сайын белгиленип келген бул дата 1945 жылы Лондондо бүткүл дүйнөлүк жаштардын конференциясы уюштурулгандыгынын урматына белгиленген. Ага 63 улуттан 30 миллиондон ашык жаштар катышкан. Улан Момашеров, Эмиль Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.